Абубакир. Эң сонун салым. Жалал Абад жаштары кандай даярдык менен келдиңер эле бул оюнга? Ким алып келди? Биринчиден ассалому алейкум. Оюнга даярдыгыбыз ошол жакшы болбой калды. Ошон үчүн жакшы келе албай калдык да. Бирок Кармак алып келди. дагы ойногон балдар көп экен. Ооба. Жалал Абад ичи негизинен көкбөрү турнирлер болбой атпайбы? Ошол дагы кемчилик болсо керек. Ошол биринчи кемчилик ошол. Биринчи кемчилик ошол. Бүгүнкү атаандаш кечээде бир оюн өткөрдүңөр. Бүгүнкү атаңдаш күчтүү экен чынында. Даярдыктары жакшы экен. Бизден караганда даярдыгы жакшы экен да. Кечээ күнгө караганда бүгүн балдар жакшы ойношту. Ооба, бүгүн кечээ кичине көнүштү окшойт. Эми көбү тең жарымы жаңы балдар да. Тең жарымы только айыл өкмөттө айылда чабып жүргөн балдар да. Тең жарымы кичине биринчи лига көргөн балдар. Анан Эшмурат экөөбүз бар. Жогорку лига көргөн. Калганы бүт биринчи лигада жүргөн балдар, көп оюн көрбөгөн балдар. Почти тең жарымдан көбү айылда өкмөт, айылда болду, башка оюн көргөн эмес балдар да. Негизинен булар кайсы райондун балдары? Сузак полный эле. Бир эле мен башка. Баягы араңарда белгилүү аргымактарды дагы көрүп атабыз. Белгилүү аргымактардын күчүн мында көргөзө албай калдыңар. Ошол балдардан болуп калды. Эми баягы иштеп жүргөн атка көнүшүш керек да. Бир ай сбор кылыш керек. Жок дегенде бала атка көнсө анан оюн жүрөт го. Ошол болуп калды да. Аттарга сөз жок чынында. Аттарга, биздин спонсорлорго, кармакелерге, биздин спонсорлорго сөз жок. Ушу Жалал Абад көкбөрүсүн ушул Карим мырзалар кармап жүрөт окшойт э? Ооба. Болбосо да Жалал Абадты да көрбөй калат элек бул турнирде. Ошол Кармакеге Алла разы болсун, чынында Жалал Абадтындайча айтканда көкбөрүсүн кармап жүргөн адам десем болот да. Жалал Абадтын көкбөрүсүн кармап жүргөн адам да. Жакшы. Ийгилик каалайбыз анда. Жаштар Чоң дагы да рахмат. өнүгө бергиле, кийинки турнирлерге күчтүү болуп келишиңерди. Рахмат, чоң рахмат.